Андар Нокен районуна келдим. Токтокан деген эже экен. Азыр бир-эки суроо беребиз. Эжеге үйгө, анан акча каражат, дары-дармекке муктаж экен. Айтарың. Мына квартирага, үйгө муктаж экен биринчиден. Үй керек. Эки комната болсо ham үй кылып берсеңер, жардам берип койсоңор. Ине кийин акчага кыйланып атат, ушу больницаларга жата албай атат, аптекалардан карыз болуп кеткен, дарылар жетишпей атат. Bu ejeni oşu 3 orusu var eken. Серьезная oru. Hazır sahır orusu bulan jatıp kaldı. Birinci seriöz peçim bolgan. Jigeriden, borudan. Ekinçiden püttörü, kolları, polietilit kıyşayıp ketken. Jakşı basa albayt. Şuntüp jatıp kaldı. Tuğanda şuna jardam berip koysaňar. Allah sizlerden razı bolsun. Hazır tak üy jok eken ошондо. Üy jok. Kvartiralap. Şu akçalar yetişmoçuluk bolup atat eken. Kızı işte. Ova, bir kızı var. Çoga jaşaşat. Алдагы постоянно келе албайт турмушта да. Жок, турмушу жок, чога жашайт. Экөөсүндө эле үйү жок. Ал эле иште, эртемен кеткен, кечикпейт, келет. Столовойдо иштейт. Андар М-банка аты жөнүн калтырып коем. М-банк номеринде ошого каражат салсаңар болот. Анан жана коомдук үйлөрдү куруу боюнча эгер ал долбоорго катышып ошол жак аркылуу жардам берем десеңер да, аны да М-банкка калтырып коем. Ошондой колдон келишинче эмне келет? Мүмкүн бош үй болсо ал боюнча деле кайрылсаңар болот. Ал жакка киргизип турсак болот. Но ай сайын карплата төлөтпөй. Ошондой анан акча каражаттары тарабынан же дармек бере аласыңар. Кандай каражат болсо жардам берсеңер болот. Анан бул ссылка менен катталып, сөз бир эле башка адамдар менен ссылка менен бөлүшүп койгула.